Мен артында турган жарандар Араван районунун Тепе Коргон айыл өкмөтүнүн тургундары, алар дал ушул айыл өкмөттүн айылдык кеңешинин депутатын УКМК кызматы эч кандай түшүндүрмөсүз эле кармап, мыйзамсыз бул жакта кармоо турушат деп нааразычылык билдирип чыгышкан. Мукаддас Кенжееванын иниси Тепе Коргон айылдык кеңешинде депутаттыкка шайланган. Иниси Мухиддин Хамидовду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери 14 февраль күнү кармап кетишкен. Кенжеева инисине жактоочу жалдап, аны 2 күн киргизишпей, бүгүн гана жолуктурууга уруксат беришкенин айтып, кармоо учурунан буларга токтолду. Мени киргизмади, көчөдө турдум. Мени киргизишкен жок, көчөдө күтүп турдум. Булар аймактык милицияны алып барып, кароол кылып коюшту. Өздөрү коробка менен бир нерселерди алып кирип, кайра алып чыгышты. Эмне экендигин билген жокмун. Иним болсо макул текшере беришсин. Менин эч кандай жашыра турган нерсем жок деп айтты. УКМКнын кызматкерлери саат 10до барган болсо, саат 2ге чейин көчөдө турдум. Атам оорулуу төшөктө жатат. Атамын жанына аран киргизишти. Үйдүн баарын тытып чыгышты. Инимдин жактоочусун киргизишпей, бүгүн мынтип чогулганыбызда азыр киргизди. Кеч кирди. Мухиддин Хамидовду жактап, анын айылдаштары УКМКнын Оштогу бөлүмүнүн алдына чогулушкан. Алар депутатка жала жабылып жатканын айтып, боштондукка чыгарууну суранышууда. Ушунча адамды эч ким мажбурлап келген жок. Ушунча адамды эч ким мажбурлап алып келген жок. Ушул баланын жакшы иштери бар экен, эл өзү келип отурат. Мухиддин 20 жылдан бери элге көп жакшылык кылды. Ошол үчүн талашуудабыз. Мыйзам чегинде иш кылып, инибизди бошотуп берсин. Чыгар берсейлер деп. Мафиялар бар Тепе Коргондо. Тепе Коргондо мафиялар бар. Мен соода сатык менен алектенем. Товарларды алышып, акчасын бербей кетишет. Ошолорду кармашпайбы? Тоюп кеттик биз. Эл ичинен бир эле лидер чыкса, эмнеге аны камап жатышат? Ал бала өзү кыйналып жатат. Бу бала жуда кыйналды. Убактылуу кармоочу жайга киргизилген жаранга эч ким киргизилбегендиктен кыйноолордун алдын алуу борбору анын абалын көрүп чыгышты. Алар эч кандай жараат алган эмес деп жооп берди. Ал баланын денесин карасак, денесинде эч кандай көгөлө башка жалыптар жок. Өзү менен сүйлөшсөк, өзү деле кыйноого алынганы жок, башка жалыптарым жок деп билдирди. Адвокаттар иштеп атат экен, тамак аштарды убагында берип атат деп айтты. Эч кандай ушул кыйноо боюнча, пытка боюнча жалыптары жок деп айтты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аталган кызматтын маалыматында Хамидовдун үйүнөн жер тилкелерди берүү боюнча айыл өкмөттүн токтомдорунун түп нускалары, жеке менчик укугу боюнча мамлекеттик актылар табылганын билдиришти. Хамидовго карата Ош шаардык соту тарабынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы каралып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда бул иштерге тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Нургелди Каныбек уулу, Актилек Оморбеков, Бейтарап, Ош шаары.